жумушту баалабадык. Ал жумушту анан бүтүрөм. Мунусун эртеге, сени менен башка күнү жолугам. Жашап үлгүрөм деп учурга шүгүр кылбай келдик. Вирус саматта пландарыбызды бузуп, адамзатты жаратканга жалбартты. Медицина, тартип, коопсуздук кызматкерлерин баалабадык. Сен экөөбүз жылуу үйдө жатканда күн түн дебей элдин коопсуздугун ойлоп, өз өмүрүн тобокелге салып жумушта болушту. Алардын да зарыгып күткөн үй бүлөсү бар. Улгайган адамдарга жаштардын сыйы, камкордугу керек экендигин билдик. Бул оору менен күрөшүүдө карылардын алсыз экендигин билгенибизде баарыбыз ата-энебизди эстедик. Мугалимдердин эмгегин баалабадык. Балдарды окутуу алардын милдети деп, жарыбаган маянасына карабай, эселенген эмгекти алардан талап кылдык. 20 же 30 эмес, бир баланы окутуп, татыктуу тарбиялоо канчалык оор жана канчалык түйшүктүү экенин бүгүн сездик. Билим берүүнүн, билим алуунун баркына жеттик. Күнүнө 5-6 саат эмес, 15 мүнөт сабак өтүү ошончолук татаал экени башыбызга түштү. Медициналык кызматкерлердин канчалык баалуу экенин сездик. Вирус бир заматта бүт дүйнөнү медицинанын алаканына салып берди. Ден соолуктун, тартиптин жана билимдин баалуулугун түшүндүк. Учурда милициянын, өмүр сакчыларынын, агартуучулардын коомдо ролу чоң, аброю жогору экенин сезип турабыз. Байкап көрсөк, адамзаттын башына түшкөн бул апаат көпчүлүгүбүздүн жан дүйнөбүздөгү руханий жактан аксап жаткан асыл сапаттарды бизге кайтаргандай. Эң башкысы баалаганды үйрөндүк.